айылдың адам зор екен айылынан азған қор екен кейін қолы көкке жетсе да қыз талақ еле жігіт ақ екен елдінің бары зор екен елінен азған қор екен елінен азған жігітке емің ертерек өлім оң екен деу жындың алла кең суықтуа окунду субай тұлпары тоқунду ерчиткенің үч ойрон ерендері жолға салғаны ерікпей жүріп алғаны өзің көрген инген тону таянып жаны қалбай жаялып жатқан екен арбасып найын жарып ат басып тегерегі атташып төбесінде қары бар төрт айланып учучу тағы ошондо чары бар жан бүткөн жүмбары бар кишийик жөгийик жер деп жатқан жер екен эң төбөсүн ушунун тал чокун ата дер экен атаңдын көрү дүние бенде басып барбаган муну барган менен албаган кечегинин алла кең кеңбежинде жүргөндө сууктууан калдырып көй каптагы зыйкырчы тогуз катын алдырып тоғыз айтынбай дубаны тағы ошондо салдырып уйба деген дубаны тоғыз айын окутуп көбөнөрдү токутуп зыйкыр кылып чеп кылган айтыла турган кеп кылган тағы ошондо барганда атаңдын көрүү дүние кайыбынын барысы канкормана зергөк жал эми кирип барганда кеткен екен чатылып кара төбетің ачылып ажыдар каштың ышкырып тағы ошондо маржыллан сойлой кашты ышкырып кабалан оңдоп көзүн салганда оң көзүнөн от чыгып оозунан карандын ок жазайыл топ чыгып илебинен чок чыгып бетинен карандын беш бакпак түк чыгып тағы ошондо жанагы айкырганда маназда 6000 эрдин шүрүү бар тағы ошондо караса кабылан маржылдан тағы ошонун түрү бар эми маназ киргенде атаңдын көрүү дүнүйең эми келбейрим эмген атаңдын көрүү дүнүйе ажыдар гана кетти да чачылуу үстүнө жолжорун куя салыптыр алды жагын ышкырып маржылан курчап алыптыр ошонун баарын ачылып тағы ошондо кеткенде төбөсүнө төрт ойрон тыным албай жеткенде тағы ошондо караса атаңдын көрүү дүнүйе ата кызык тамаша көзүн салып токуса мына ошондо жазуусун эмиң алмаң окуса үч адамдын каты бар чийилип калган аты бар оболкусун сураса тағы ошондо ким ашкан узган атаң бир ашкан кытайга караган салам деп мен бежиндин алам деп андан кийин сурасаң караган атаң бир ашкан андан кийин ким ашкан арслан маназер ашкан үчөөнүнөн бөлөк башка жан бирөөнүн аты чийилбейт кайра экени билинбейт тағы ошондо жанагы барган адам көп болгон чыккан адам жок болгон кирген адам көп болгон кайткан адам жок болгон алдыңдагы карагыр аша турган бел эмес карагы тайга канчын ойной турган жер эмес тағы ошондо ала кең эптеп жатып токуду манас деген жазууну азыркысын окуду тағы ошону укканда атаң манас дөө султан жаш баладай дардактап сүйүнгенден барбактап атаң көрүү дүнүйе төбөсүндө төрө таштын үстүнө эми чыгып барды эле боосун албай койнунан сурууп алып мойнунан кабынан көз көдүрүп салды эле тағы ошондо турбасаң батыш жакты бек калап ала тоо кандай кетти деп кандай күнгө жетти деп тағы ошондо жанагы ала тоону бет карап кабынан карап алды эле мына ошондо караса алтын белип толгогон кылабына койгондо тағы ошондо жанагы жакыныраак оңдогон ашагандан башаган дөйдүн менен дос болгон дөгөр уста бөлөкбай атаң муну жасаган жердин берки бурчунан ополдун берин курчукта оодарылма туншукта асмандан түшкөн курчунан жердин ушул бурчунан тағы ошондо алдырып тогуз айым магмалга тағы ошондо салдырып атакең муну жасаган тағы ошондо жанагы кетмен ооз кеңдирүү керек улар чоңдуруу тағы ошондо таласты эми жайын көрөм деп көңүлүмдү бөлөм деп кабынан көз көдүрүп салганда бозмун арык чоң керүү тағы ошондо чалыптыр туман жүрүп зыркырап мына минтип калыптыр кайда экени билинбейт таластын ичи көрүнбейт атаң көрүү дүнүйе кечен кабылан манас кеткенде тағы ошондо жанагы ушул күнгө жеткенде эми манас келбейт деп чындап кудай бербейт деп мына ошондо жанагы барса келбес бежиңге кабылан манас барды деп кайдан кайтып алды деп ажалы чындап жетет деп акылы баштан кетет деп тағы ошондо жанагы абаке көбө шекарам албай көлбай төрт арам чейбут көчкөр алтарам калдайган калың кызыкты салган экен курган жан мына ошондо жанагы жайдын күнү болгондо атаң көрүү дүнүйе жалдыбай тал мингизбей күздүн күнү болгондо куйрук тургузуу
жегізбей. Арғын менен көп қырғыз тараған екен тұш-тұш ал тарамен мың оң болбойд, ақыру түбі чоң болбойд, деп ошондо жаннаға атаң манас қабылдан күңгүрөнүп күйлөнүп чыгыш жакты бет алып кабылаңга чуручу жолбостой так ошондо сүйлөнүп чыгыш жакты бет карап көзгөдүрүү салды эле көрүнөбү бежиндеп чыгышты карап алды эле улуңуру тартып бурстанган бурчуңгөрдү бежиндин куррамаллап кураган курчуңгөрдү бежиндин тикенден жабуу жаптырган жоргосун көрдү бежиндин кабат кабат салынган ордосун көрдү бежиндин чие чие бөлүнгөн жолун көрдү бежиндин жол үстүндө жайнаган колун көрдү бежиндин чыгышында шам күйгөн батышында кан күйгөн түнөгүндө түн жүргөн түнөгүндө күн жүргөн так ошондо жанагы элин көрүп алыптыр 500 урууга канчын жерин көрүп алыптыр мунду көрүп алганда аяла кебер келче мен көргөндү көрдүңбү мен билгенди билдиңби тететиги көрүнгөн кайсы кандын черүсү тететиги көрүнгөн кайсы кандын керүсү тететиги көрүнгөн кайсы кандын олошо кайсы кандын жолошо деп ошондо турганда мындай кебин курганда орчун колдо түйүлүп оюнуң манас алдында эрен алман көз кашка отурбастан бүгүлүп ойдогусун баштады эми келип алакең аңгемени таштады ата манас кабылан мен айтайын жеримди келтирейин тететиги көрүнгөн чие чие бөлүнгөн 9 гана жолдун томошо манас 5-дин гана берки да жолошо манас тететиги көрүнгөн тарбага таяшусу 5-дин гана берки да четушу манас тететиги көрүнгөн саңгара кетип бөлүнгөн чаялы чүген ошо кытайдын гана берки жегошо манас тететиги көрүнгөн төркөчтөп төгүлгөн сарайранын жегошо андан арын 30 күн тынбай жүрүп барганда сазаңдаштын ел ошо чие кетип бөлүнгөн так ошондо жанагы капталында төгүлгөн канжолойдун ел ошо маңгулдуктун ел ошо андан ары барганда алтай тынбай жолуна так ошондо салганда шибеликтин ел ошо карагы тайга кандын кайнап аткан жер ошо андан ары барганда абардиндин көлү дейт безин берки төрө дейт так ошондо жанагы ажыдардын окусу көбөнөрдүн токусу торуп аткан жер ошо эми манас айтайын баштай түшүп кайтайын тетегинде бөлүнгөн чок табылгы жайлаган чоң аратын байлаган кезенишкен душмандын келдесин жүрүп чайнаган ал окен чоңгача мына ошондо жанагы керүүдөн акы сайраган кудай бетин салбай кал ошо коңурбайдын ел ошо коңурбайдын санжылкы азыркысын толгондур ойлогондун баарысы так ошондо болгондур эми манас угуп ал аңгемени уруп ал деп ошондон алакең көзүн бургуча аң айтып эми тургуча так ошондо жанагы атаң манас кабылдан тарынышты салды эле төрө таштын үстүнөн тарынып түшүп алды эле алакең не дейсиң сенин бул кебиңди ким уксун оңай караңгы түн уксун андан бөлөк ким уксун аң алды кабат жер уксун 7 кабат көк уксун андан бөлөк ким уксун кечегини сен өзүң төтө менен желгенде кыргызга тентип келгенде кеңөзөн чүйдүн боюнда асмаранын оюнда так ошондон алакең ак боз менен алдырдым ай туякты чалдырдым карга чейин курган жан кызылганга малдырдым так ошондо жанагы бежин билсең айтчы деп сенден аңгемени урадым 6 сапар сурадым четимде суп көйнөк кийип келсем оң боюн талып эжим каканды билип келсем оң боюн деп ошондо сен өзүң айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди андан ары барганда атаңдын көрүү дүнүйө кең таластын өзөңгө конуп түшүп калганда төрткүлүн төбөн жагында төрөңү сайган багында коюнуңа кыз тартып кыздан танда уз тартып так ошондон алаке бежин билсең айтчы деп 7 сапар сурадым аңгемени урадым жанаң айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди андан ары барганда самаркандын алганда тышкаң адам чыгарбай ичкең адам кийирбей кабап турган кезинде койдой кылып кожону сабап турган кезимде так ошондо жанагы аңгемени урадым аза бежин билсең айтчы деп 8 сапар сурадым жанаң айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди андан ары барганда кең букарды момундай камап жатып алганда аруккедей кыз берип коюңга салып уз берип 9 сапар сурадым жанаң айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди эми манас түйүнүнө жетейин дегенде келсең уачытып күйүнүнө кетейин дегенде келсең коңурбайдын өзүнө барайын дегенде келсең калабаны момундай салайын дегенде келсең ара жолдон чыр баштап шашайын дегенде келсең ошондо коңурга качайын дегенде келсең атаңдын көрүү дүнүйө так ошондо жанагы кудайлашкан анткана эми баштаганага айткан атканаң Баракелде. Бабалардын өнөрүн башынан бийик көтөрүп жүргөн Дөөлөт Сыдыков деген мынакей кыргыздын мыкты манасчысы бардыбызга улуу баяндан учкай айта кетти. Эми дөкөбүз манас айтса күн атат да таң атат дегендей бардык нерсенин
учуру кыйы бар экен. Эми ушул жерден токтотпосок, төкөбүздү таң атканча айттырсак дагы сөз бүтпөйт. Рахмат. Бүгүн ушул Айтыш коомдук фондунун жалпы жаштарынын арасына келип, манас айтып бергениңе чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Тарых, Маданият тил каналында кайрадан элибиз күтүп, сүйүп көргөн Төкмө келсе төр бөшөт аттуу теледолбоор ободо. Саламатсыздарбы? Аны эмесе, агайын туугандар, урматтуу меймандар, ушул манастан кийин биз эми акындардын бүгүнкү айтышынан ырына көз чаптырып кулак түрөлү. Азыр эми ушул Айтыш коомдук фондунун устаты болуп жүргөн мынакей Курсат Нурматов агабыз менен биздин Медер Курбаналиев деген акын инибиз айтышты баштап берсин. Кезек сиздерде канаке. Таластан чыккан медерим, талантты таптап баккың бар. Талантты баксаң анда эле талайың бар, бактың бар. Табыңа сени келтирип, тай тору кылып чапкың бар. Табитин элдин ачуу үчүн таңдайга бүткөн кантың бар. Талантың жетсең баркына, талайлы кыргыз калкына, деги таптакыр түшпөс тактың бар. Атанын жакшы уулусуң, ар намыска жарактуу. Акын болсо медерим, алдыга койгун талапты, ардактап асыл талантты, арбытып айткын санатты. Өрнөгүнө канасың, өзгөчө таасир аласың, азыгына канасың, азыктанып каласың. Аздектеп оку манасты, адамзат үчүн керектүү, дегиң аласың түркүн сабакты. Беренин манас кезинде бежинди бийлеп турганын, Хан Курманбек табылды, калмактын жолун буганын, качырып жону кууганын. Канчалаган азамат халк үчүн кызмат кылганын, токтогул менен жеңи жок, торгойдой сайрап турганын, тамашаны курганын. Жеренче акыл кара чач, жеткилең акыл сырларын, алдар көсө сыяктуу, айлакер кыйын кууларын. Ак падыша Николай, ак караны кылгабай, Алтайда жаткан кыргызды аёсуз кырганын. Ал Тургай залим Николай 16-njы жылында кыргызды салып кыйынга, үркүнгө айдап турганын, үркүтүп элди кырганын. Ач көздүгү ашынып, акыры Кудай урганын. Акын болсоң медерим, тарыхтын барын аныктап, анда талдап айткын бул жагы. Ой, баракелде. Талдап бер деп устатым ой, тапшырманы бергени. Саналуу экен эфирде убакыттын ченеми. Азыр бизге бөлүнгөн агай 5 мүнөтү жетеби. Талбай окуп манасты, төкмөлүк талант ачылды.
Кемибеген қазына китептен таптым асылды. Тумар қылдым мойнума тоғылдай ақынды. Жеңі жоқтың санаты азығына қандырды. Қара чачтың сөз күчі қайрап өтөт ақылды. Бір жаратып өтіп түр жеренчидей тасынды. Чаң шығарып тилинен чечен атын қалтырды. Анан устат алдардай қулар азыр арбыған. Бай көпөстөр сыздасаң алдар тапқан қалпынан. Азырқының алдары тартып ичет жардыдан. Көсө емес андайлар ақыл жақтан тайқыған. Намалдулар ашынып аңқо жолу тарыған. Үзіп салған пейлін адамдықтың шағынан. Адалдарды сақтасын теңір ошолордың қарынан. Орыс пашан Николай ойрондотып қырғанын. Момын қырғызтың жатқан майышқанын сынғанын. Үрккен елдің ашудан қаламат тумың зарын. Замбирек бүрккен ажалдан жазықсыз жұртым ұшқанын. Ұстатым қанти бұнталы. Аталар қаны төгіліп қиылған қыршын ұлдары. 100 жылдар мындан кейін да бабалар зарын андағы. Ғырдасын есте ұрпағы. Ем ұстатым қайрадан кезекті сізген берейін. Тарбиялап келесіз мендей ақындардың неченін. Емесең айта кетсеңіз ошол төкмөлік улуу өнөрдүн ай. Күн көйү менен тескейін. Ақындықтың сырларын айт десең күнгөй тескейін. Анам мен қантип чечпейін. Ақындыққа үйреткен айтышқо менің мектебім. Ардақтап еске түйтімін. Ашыралы туғанбай ошо аталардың дептері. Шайырдықтың белгісі, шаттығында, шаңында, өнір деген бұл сенің мөмөлі дарақ бағында. Мөлтіреген жеміштер, мөмөліп тұрсын шағында. Жортық болбой, жорго бол, жолға түшкен чағында. Улу ойлорды, уғып жақшы қабылда. Аяр болғын, сақ болғын, айтышқа түшкен чағында. Айтар ойдон жаңылба, адашып сөзден чалынба. Урматы болот ақындың, уйқаштықтың тағында. Шанisi болсын сабында, манisi болсын анында. Адилетті қалыстық, айланып тұрсын қаныңда. Адал болсаң, ақ болсаң, деги Құдай да сенің жағында. Ұстатым сіздің сөзіңіз, Улукман аке дарысы. Көкірөкө шамчырақ кебіңіздің маңызы. Саяп кердің емгеги тұлпардың керген арышы. Мүніш көрдің сырыдыр, шумқардың көкті жарышы. Шакирттер үшін атқан таң ұстаттың берген бағыты.
Билгендин угуп насатын бийиктей дойдун чабыты. Табына келген төкмөнү калчайттыр калктын калысы. Оймунда турган жаштарга агай менин да бир айтарым бар ушу. Акын деген ак сүйлөйт, акыйкатты коштойлу. Таразанын ташындай так жүрөлүң о бойлу. Аламтардай сезилген алсыздарды коргойлу. Акчалуулар ымдасаң айдагында болбойлуң. Айрылышта тандайдың адилеттүү жолдорду. Камчылайлы тил менен калысы жок чоңдорду. Сабалайлы саптарда ел ырысын соргонду. Жүрөгүнө кезейли сөздөн бүткөн окторду. Бурмалабай айталы болбогонду болгонду. Жетегинде жамандын жакшы жашооң орнойбу. Кан соргучтар көбөйүп карапайым шорлойбу. Ошолорго ой калчап көкүрөккө толгойлу. Тыя албаган залим да токтогулдай торгойду. Чындык сөзүн өлтүрбөй артык көргөн тозгонду. Тайманбаган зорлордон токобузган окшойлу. Куйгалаган жаныңды өчүрө бил отторду. Калчындыктын киргейсиң кечип жүрүп чокторду. Азгырылган ар кимге арысыз акын болбойлу. Заманыбыз ушул деп муз жүрөктөй тоңбойлу. Акын деген улуу ат кадырына жетели. Сапаты менен саналсын төкмөлөрдүн эсеби. Ай баракелди. Мынакей Курсант агабыз менен Медер инебиздин жакшынакай айтышын уктук. Эми Курсант агабыз болсо ушул сөздү тереңден айтып, илгерки ата-бабадан келаткан нукура акындыктын жөрөлгөсүн ушул күнгө чейин бузбай, нугу менен алып келаткан акындардын бири. Көк костюм шымды кийинген, көк жалдыгы билинген. Жакшынакай кептерди уктуңуз Медер иниңден. Балык эмес Курсант агабыз кайырмакка илинген. Көк киттердин бирөөсү дүйнөгө жетип билинген деп айтмакчымын. Анан эми ушул жакшынакай айтыштан кийин азыр эми Асылбек Марат уулунан бир улуу акындардын өрнөктөрүнөн уксак деп турабыз. Аске кезек өзүңдө. Алымкул Үсөнбаев атабыз устаты Токтогул атабыздын жерине барганда ырдагандыр экен. Ай баракелди канаке. Saymaday kız jereken da say-saydayra gül eken. Asman dilep to'lurun atak ketmen töbeken. Şargıyındır şamşı kal tügünbüz tuzdun geneken. Aylanasın ala to'dan arası tolgun mümeken. Altıncak jestangday oşun akındınan öskön jereken. Ey barakелди. Alçam iste cangağın aykalışıp ilgen. Arkar kulca tördoyno beligi kırda tüylgön. Talası pakta tozuken baktaraktar tigilgen. Baktuluğun akın toğumdunda partret ortosu şar rayon görgöndün gözü süyüngön. Toktogul degen atına alışo tolkundaymın бүгүнме. Ketmen töbögen arında gerilip tokom öskön jer. Orunsuz yerden baymanaban 15 yılga kesken jer. Aginin ыйлап burkurap aman gelgin deşken jer. Ayloda жүрgön gündördön arman gerbes çertken jer. Öçün alıp manaptan tokobuz tilegine jetken jer. Ай баракелди. Ал чагылар мынакей ата-бабадан калган өрнөктүү ырлардан, улуу залкарлардын баскан жолунан бардыбызга аткарып берди. Рахмат. Асылбектин күндөн күнгө күйүс оңолду, үйлөнгөндөн бери үйүн оңолду дегендей ушундай куулжутуп атаган көрү. Эстебиз атабыз ырдап аткандай угулдуга чиркен. Эми урматтуу телекөрчүлөр, ушунча акындардын ичинен мындай караганда биздин арабызга ушул Ыссы көл каласынан жакасынан келип отурат. Жыпара Кожокеев деген эжекебиз келип отурат. Ушул эжекебиздин да бир жеке номерине кулак түрөлү. Анда эмесе кезек сизде, келиңиз. Жеңи жок атанын накыл термесинен үзүндү аткарып берели. Алты атаң өткөн жергеден калган бир көңүлү чыккан
жатқан жан қайрылып қайта келбеген ала қағылсаң ач көзгің алғанын қайра бербеген күліктер чұрқай төрменен көкектер сайрайт үнменен аялдың көркің ерменен дыйқандың көркі жерменен алтыннан қомыз күй айтам айчылық жерден сыр айтам күміштен қомыз күй айтам күншілік жерден сыр айтам ашуға салсаң үлек таштайт арық бір аттың чоғыры асмандан ұшып құлқылдайт ала бір қанат соғырып адамзат пенденин ошоң арығандай болот ий жорығу чарбадарлар жайнаған көрінген тонун ядырын жаман адам билеби жакшы адамдын кадырын бурчак бурчак кар жасам асыл жылкы баласын уюкпайттан уюкпайт эртели кечке урсаң жакшы атанын баласын эрикпейт да жерикпейт айгылайып жаңырсам аш белестен көрүнөт адырдан шамал козголсоң асмандан булут сөгүлөт ажал жетип күн бүтсө ошоң алтын баш элденип бөлүнөт күн жарыгы тийгендей күлгөнү кызы баланын көйкөлүп өссөң эгин чөп көркекен эгин таланын сыйлашпай кетсең жат болот сыр билги жакын адамың умтулсаң жакшы жүрөгөң узарат жаштар кадамың кыялым толкуп ырдасам кызыгын сөзүн табамын кырдалың барда жигиттер кыйын бир ишке жарагын жабыркатып саргайтат жакшысы болбойт жаланын күлүктөр чуркайт нүргүбөй күн менен күндө келгидей аргымак чуркайт нүргүбөй ай белең айда тийгидей элди кылсаң бир сонун ошоң эл эскерип жүргүдөй жакшы конок ток болот жаман бир жүрөгө жок болот ойлоп ойлоп отурсаң октон күлүк ой болот шаттанып ырдап отурсаң шайырдын көркү той болот суйкая басып керилген сулуунун көркү бой болот байлыктын чоңу ден соолук баарынан кесел кор болот жүрө жүрө жакшаттын жүрүшү чыгат жорголоп көңүлүңдү көтөрөт ошо көк бөрү тартсаң ойдолоп Ай баракелде. Ой мекендештерим барба манайлуу кеч барыңа мен жыпара менен айтышсам жетпей калам марага көрөң изат менен айтышайын угарман жаш карыга ул өнөрдөн буйруптур уюлдай жаштан сагада кыздын улуу кырк чачы кыйын сынбайм сагада маңкайган маралатканым мактаныч эмес мага да ак бозат минген жаштасың быйыл арт алдыңды карада түшүртүп кырдан кырк жылкы той жедир кыштак жакаңа ой бир өзүңдөн сураныч суранычым кубаныч куда сөк тапкын атаңа кудагы тапкын апаңа Маған азыр жүп болду максаттуу максат агам бу урматтуу сиздей агама уңгулуу сөздөн табамбы куда тап деп атаңа кудагый тап деп апаңа көбөйтпөчү санамды акындык жолдо келатам аз-аздан шилтеп кадамды күйөөгө чыгып көп кыздай капаска түшүп ырдабай арманда мен каламбы көрөң айтчык агайым ачекей мындай тил менен ошо жигиттерге ою жагамбы
Жигитти күлмөр кыз жантайларга жагасың. Борбордо жүрсөң айылдык болот туңунтуп каласың. Курманжан болчу кыздары кыргыздын алган батасын. Ачакай ошол тил менен шорунаң эрдин аласың. Акыл тунук дил менен Алымбек Шабдан табасың. Аламга төрөп бер анан азыркынын манасын. Ак калпак элде көп болсун ар намыстуу жигиттер окшош Алымбек менен Шабданга. Курман жандатқан эненин акылын берсин ар жанга. Болотту чанат десеңиз боломун ага арманда. Жибип кетчү мен эмес ошо жип минген жантай ой чалдарга. Ой болот десең болот бар, жантай десең жантай бар. Кайсынысың каалайсың деги көңүлүңдө кандай бар. Уртуңдан ошол күлкүң бар, маңдайыңды көргөндө жарым сааттык майрам бар. Адамдың арбап алучуң акылың бар, түмөлең эки сөз кошкон таңдай бар. Ой, атылган күлүк октойсуң, өкүмү күч соттойсуң. Ой, кызыл көйдөк эскирсе жаштыгыңды жоктойсуң. Ой, жип мингендер жакпайт деп, ит мингендер жакпайт деп. Көп элең айттың маселе, дегеле кимге токтойсуң. Тамаша кылдым бир азга, тишип мындай аккууну. Сени көрө калганда ачуң ушул турмуштан көргөндөй болдум таттууну. Азыр кыргызым сүйүнүп турган убагы, ой көргөндөй сенден саптууну. Акындын бири болгой, өрнөктүү кепке тактылуу. Ой хандын кызы болгончо, калктын кызы болгон бир түбөлүктүү бактылуу. Камырабай жүргөндүн күндөрүң өтөр бар жай. Өтүп кетет бул өмүр озаңгынча сарымай. Кырчылдаган жаш бойдон ким калыптыр карыбай. Кырчылдаган жаш кезде кылуу керек менетти кумурска менен арыдай. Жал колу калса жүгөндөп жүрөбүз анан жарыбай. Өмүрдө барың өткүнчү жалгыз өнөрүң калат ой карыбай. Максат деген мына бай экен, жан абдан бай экен. Агылы оздон ырлары айтышкандан да тышкары, обончулук жагы бар экен. Обондун да жазып эченин, билбей калыңыз дейм эсебин. Жайнаган бир топ обонуң
жашкындап тилеймин элдин дайым эсенин. Ай баракелде. Мынакей жакшынакай Изат кызды кытыгылап ыр чыгат бекен деп сынап көрдүк. Изат деген Кудай буйруса кыргыздын эң мыкты акын кыздарынын катарын толуктай турган буйруса жакшынакай омоктуу жолго түшүп баратат. Рахмат. Урматтуу телегөрчүлөр, бүгүн мынакей төкмө келсе Төрбошот теле долбоорунда жалпы журтубузга жагымдуу ырларын тартуулайбыз деген жаштар алдыда. Анда эмесе азыр буга чейин 2 акындан, 3 акындан айтыштарды жасап келчүбүз. Азыр ошол салтыбыз менен дагы 2 акындын ортосуна бир жаш баланы кошо коелу, үчөө эмненин ичинен чыгар экен дегендей. Ана эме Мундузбек Усупбек уулу менен Бектен Абылаев деген акын жана ошондой эң кичинекей кенжелерибиздин бири бизде Турдиев деген акынды ортого салып көрөлү канаки. 2 дөө кагышса ортодо чымын өрөт дечи эле эми Туратты гана көрөлүчү. Мүмкүн дөөөлөрдү оодарып кетиши мүмкүн бар, Колдоп туралы. Беленде бозум кеп бардай, бектеним келди бет маңдай. Агадан иниң ашат деп айтылган жакты кеп балдай. Тастыктайын мен аны талант болсоң да жестаңдай. Айбатты байка мен деген айкашалы келбедің Ахиллес менен той гектардай. Анда сен билеп койчу бир атасын. Таймашам десең таймашам, сайрашам десең сайрашам. Айкашкан экен кинодон Ахиллес гектарын айзачан. Тастыктайм дейт макалды мен тастыктатпай кармашам. Эгер мен жеңсем инисин ага жеңди дейт, иниси кордук көрдү дейт, илгерки макал танбасаң. Ар сөзүң ыргаң өрүлөт, абириң чындап төгүлөт, эгерде агаңды жеңсең жайласаң. Ой өкөң койгулаң уруш талашты, а көрө болгула дурус санаттуу. Комус болсун түбөлүк, колго албагыла жаракты. Кармаштан пайда ким тапты, карап көр тарых баракты. Ачуунун баары зар эмес да, таттуунун баары бал эмес. Бал чылдаша бергидей бул жер парламенттик зал эмес. Ынтымактыңына кылалыңа, ынкылаптыңыра кылалы. Жар чыкырып бирдүктү жалпыган ырдап ой туралы. Ар кандай жолдо жүргөн бар, аларды сындап чыгалы. Чыр чыгарып жей жүргөн бар, ошоң ыр менен алысый кубалы. Анда сен Андеш Мамбет дегендей. Тураттын менин башканын, мукем тууралап турат саптарын. Туратты салып жолуна туура кепти баштадың. Анда кубалайын алыска куу түлкүсүн асканын. Ынтымакка үндөйүн ырыстың элдин жаштарын. Ырксызды сүйгөн андайга ыңлаймын борон асманмын. Анан жанагындай жандар бар, эч убак артка качпагын. Андайды таш бараңгаң алсам дейм,
Антпеймин андай жаманга, анткенин аяймын кыргыз жаш таштарын. Oy ынтымак жолун белгилеп, ырдайлың ырды белгидеп, биримдик жолун белгилеп да бир кырдайлың ырды белгидеп, жосунсуз жорук бөлүнүң ал жок кылат жоёт элди жеп, тополоң чатак ызычу тойгон жок нечен шерди жеп да тойгон жок нечен эрди жеп. Бөлүнү биздерден кетсин арылап, бийикте турсун арубак, биримдик туусу желбире. Баракелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей 3 акыныбыздын жакшынакай айтышына күбө болдук. Эми андан ары айтышты уланталы. Азыр ушул жерде олтурган Мамел Исраилов деген агабыз бар. Мамел агабыз менен бул жерде мынакей Эйламан Келдибеков деген жаш акын инибиз. Ушул эки акындын айтышына күбө бололу. Кезек сиздерден анда эмесе келиңиздер. Арбаңыздар ардактуу, бүгүн айтышты көргөн агайын. Атайым мында келген соң мен дагы обон салайын. Өнөгү болуп олтурам, мен бүгүн Эламан деген баламын. Эламандай балабыз Баткендин болот жеринен, байырлуу кыргыз элинен, өрүк зарлуу жеринен, өскөчө талант элинен. Байкап турсам баламдын өнөрү тура деринен. Билимдүү балаң экени мунун билинип турат кебинен. Издеген аң элге жакшылыга, сенин Исхактай балам дейлеме. Маанилүү сөздү табасың, Эламан маңыздуу жакшы баласың. Көркөмдүү сөздөн табасың, көпчүлүк элге жагасың. Кыргыз бул качан жаман дечеле, ушундай өнөрпоз акын баласын. Жаркылдап жайнап бул күнү, мынакей жанашып келди доягасын. Мынакей кереметтүү өнөрдү аркалап жүргөн убагың. Өнөр постордун билисиң, өскөчөң уулум будага. Баткенден жалгыз акынсың, Эламан жолуң ачылсын. Акылман сендей балдарым агасына кантип асылсын. Дагы далай бир жерге барасың, далай бир мөрөй аласың. Мына келиптир жашың сенин да балам, келинчек качан аласың. Эламан гана. Мени менен бир чыкты,
Mamelavam aytışka batkenden жалгыз жүрө акын дейт жалгыз жүрөм айтышта жалгызмын деп туугандар маселе кылбайм артыкча ондон ашык каргадан жалгыз бүркүт артыкта эй мамелава тоодойсуз мамелаваң аргачан бөксөрбөстөн толгонсуз 5 жыл мурун көргөндө жапжаш жигит элеңиз дагы элең ошол бойдонсуз давандын асты жол экен деңиздин суусу шор экен жаш бойдон сизди сактаган жеңемдин күчү зор экен качан үйлөнөсүн дейт үйлөнө турган курагым көп жерлердин арасын аралап жүргөн убагым үйүңүзгө кире албай сагалап жүргөн убагым мамелава кызыңды чамалап жүргөн убагым дагы айтып да көрөйүн мамел майлы десеңиз сизге көңүл бөлөбүз калыңына кызыңдын көплиңге өрүк беребиз мамелава кантебиз баткен абдан узак деп көнбөй койсо жеңебиз Мына кеми. Эми күйөө бала даяр болду макемил. Коштоп мына жооп бергиз, Жаш эле бойсонсуң дедиң аныңа балам рахмат Жаш бойдон кайдан болоюм менин да жаштыгым бар татыраактап Эй бирок жаштагы сезип каламын минтип жаш балдар турса кубаттап Эми кыз сурат турат балабыз Анисим манисим моюн калалык Тилегиңди Кудайым кабыл кылсын ылайым Кандай ою бар экен барып кызымдан аны сурайын Түз эле кызыңды бер деди бул элеман деген шунагым Кыргыздын жакшы кеби бар ак кыздын агынан эмес кара кыздын багынан Өнөрлүү сендей балама менин даң өзгөчө кызым табылар Мынакей баткенчең айтсак абабыз башкачаң айтсаң агабыз Кысынбай түптүс айта бер Сенин кыйналбас жообуң табабыз Буйрук кылса Кудайым анда кайнатаң болуп калабыз Эркелеп жанымда жүрө бер эле маңгүйө балабыз Эмиң ал жагы болсун дой ал жага Мына тамаша куруп турушат айтыштын акын балдары Эмиң өткөндө жакшы дой кеп уктум Эң аны көпчүлүк менендей мен уктум Сагина деген эжемдин саламын айтып берейин Ардактуу ошол эжемин айтканын айтып дой беремин Айланайын акындар силер аларсыңар дой керегин Мен деле бир азын эле түшүндүм түшүнгөн жокмун дой тереңин Анда эмесе туугандар ток өтөр жерин силерге топ мен айтып берейин Жакында Кудай буйруса 5 метр бийик асманда темирлер менен куралган буйруса темир жол болот. Ошондо жалпы дүйнөдөгү элдердин берекеси мол болот. Ал 500 ылдамдыкта жүрө турган унаа дейт. Мисалы Бишкектен Москва жака жүрүп турат удаа дейт.
Ey ağa düğününün eli düşöt deyt. Samalottoy uçat deyt. Eldere düğününün barın geçet deyt. Oşol 7 gündük jerge 7 saatta jetet deyt. Oy. Emini şunda eldin doy tilege. Atkarıla verse deyim. Asmanda uçkan unaalar bistin Kırgız kadağı gelse deyim. Akkalpak Kırgız yurtubuz buyursan anı dağı görse deyim. Mınake elemanday doy balabız. Andan eceme çoğu bar dele. Men algan malumatlardan bu dağı koşon al dele. Oşo batken geçeyin usul yol salınıp kalsa dep balam kal dele. He malumat alıp gel delen. Oşo manisin aytsın al delen. Kaneme güye olayı. Jole sevin tavam dep, yerke küye balam dep, jaman kılıp adamdı temselet et okşoysun. Yerke küye balandı, bugün yerkelet et okşoysun. Hey! Batkem bişke karası, salkın eken havası. Kaynatasın şart etken, şustri batkem balası. Hey! Жақшы тілек көп айттың, қабыл қылсын ылайым. Жолды дағың көп айттың, аныдағың ұлайын. Сен айтқан жолға өзіңді жеткірсін еме құдайым. Баракелде. Чоң рахмат. Кийинки айтышты күтөлү биздин ушул Арген Биймирза уулу менен Мундузбек Борончиев 2 жашакын айтышып берсин. Ортого кепти тартышып берсин, ойдогудай балкышып берсин дегенде гана ки. Ой каймактары чыгат тагында, катүгүн арген жалында. Соска соргон козудай сороюп турба жанымды ой. Ой халкым аракындын ичинен мынан аргеним чыкты бетме бет. Асылын сөздүн айталы чиркин ай калышсың кепке кеп. Мынан аталардын сөзүндө азаматтын мыктысы чиркин алыштан утат деп келет. Аңаргымактын күлүгү чиркин жарыштан утат деп келет. Андыктан альтерацияң айтышсын. Бүгүн арыстандар чыгып жекме жегөй. О, ара келди. Кана көрөлү бир. Жоруша турган мен болдум жолуңан чыгып бетме бет. Жулуна бербе жөнү жок, журулуштун кепке кеп. Жоокерлердин кыйынын алыштан утат деп келет. Жорголордун кыйыны жарыштан утат деп келет. Жон топту жайлайм деп мында жолборстор чыкты жекме жек. Ой жорушам деп мен менен арген сен жолума салба бурчуңду. Тимеле жолборстор чыкты деп койсом жогору койдуң курусуңду. Жемне жондо атыр жодо жок. Ой боке бул жолборс имиш булчуңду. А жолборс сүрөй аргеним сенин жоо келсе көрөм курчуңду. Жемне жон топту жойлойм деп ой арген жоголгону турсуңбуң ой. Алышам деп мен менен алдыма салба бурчуңду. Арыстан чыкты деп койсом аздектейсиң курсуңду. Ой, айылда батыр жоодо жок, арыстан имиш булчуңду. Алышам деп мен менен эмне алыңды ченеп келбепсиң, арген аяктан арың урсунбу. Алышам деп мен менен арстандардын тобунана эмнең айдалганы турсуңбу. Ара келди. Мынан эмиң эзелкилер айткандай, эрксизден пенде көтөрө тарген эгемдин башка салганын. Мынан Эрманас жайын билишпейт чиркин эси жок кээ бир балдарың. Эзелкинин мурасын эстебей анда калганың аргенең эле менин арманым.
Sen dagın her manasатын unutup, çirkinesi жоқ tomboң ардагым ой. Ой, alışam деп menen mınakey aldıma gelgen dosumsun. Aykölüң жалган деп айтат, акылы тайкы балдарың. Ой, атанын салтын унутпай, аңдай бил досум ардагым. Абалкылардын мурасын аздектебей калганы, менин аябай досум арманым. Андемесе ушул биздин акындардан да бүгүн жакшы темалар козголду. Аял зат жөнүндө, энелер тууралуу ушул бардык дүйнөнүн көө тамырын кармап турган бул аял зат энелер экен. Ушу энелерибиз аман болсун деп сиздер үчүн жалпы аял затына арынап ай энем деген ырымды тартылап коюуга уруксат этиңиздер. Он сегиз миң аламды жараткан Алла кең экен, адамзатты тараткан адам ата обенем, энеңдин сүтүн актады жомогун айтчу чоң энем, айенем айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң ак сүтүң актар бекеме, ак сүтүң актар бекеме. Табиаттын ыйыгын улагын сүйөт кайберен, балдарым баккан жемиште тынчтыкты сүйөт жеренен, энеңдин сүтүн актады жомогун айтчу таенем, айенем айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң ак сүтүң актар бекеме, ак сүтүң актар бекеме. Он сегиз миң аламды жараткан Алла кең экен, адамзатты тараткан адам ата обенем, энеңдин сүтүн актады жомогун айтчу чоң энем, айенем айдай жалгыз
ақтар бекемен, ақ сүтің ақтар бекемен. Чоң рахмат. Андемесе, урматтуу телегөрчүлөр, ушуну менен төкмө келсе 4-5 атты теледолборубуздун бүгүнкү чыгарышы соңуна жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча сак саламатта туруңуздар.